Кыргыз поэзиясынын классиги, улуу акын Алыкул Осмонов 1915-жылы 21 мартта табиятка жаңы дем берген Нооруз менен кошо Кара Балтадагы Каптал арык айылында жарык дүйнөгө келген. Ата-энеси Осмон менен Алтын колунда жок карапайым адамдар эле. Кайгылуу турмуш болочоктук акын үчүн эрте эле башталып, ымыркай кезинде апасынан, жашы 3кө келгенде атасынан ажырайт. 1925-жылы Фрунзе шаарындагы балдар үйүнө кабыл алынат. Бир аз убакыттан кийин эле ал балдар үйү Токмок шаарына көчүрүлөт. 1925-1928 жылдары ошол балдар үйүндө тарбияланат. 1945-жылы Махабат ырлар жыйнагы, 1947-жылы Менин жерим ырдын жери, Жаңы ырлар аттуу китептери жарык көргөн. Биз бүгүн акындын Неге кечигет ыры, андагы согуштун терс таасиринин көрсөтүлүшү тууралуу маалымат алабыз. Биринчи ырды көркөм угуп алабыз. Эсимде, бир жол эмес нечен ирет. Бул айда тоогорунан гүл терчилет. А быйыл күн жылыбайт, жер тегиз кара. Ушундой неге мынча жаз кечигет. Ал демне алмаштырып саңгылымды, өзгөрбөй келе берип ар бир жылы. Же биздин каршы келип бактыбызга алсырап жол жүрө албай чарчадыбы. Андемне жашообуздун негизгиси келатып бир кырсыкка кабылдыбы? Болбосо үй алдында гүлдөр аз деп, же бизге таарынуунун белгиси. Эл жүдөп жан жаныбар арыктады, сулуу жаз булгандайча сагынтканы. Болбосо ак иреңи сары болуп, байкоосуз катуу ооруга чалдыкканбы? Жок жаным, чарчабаганым, таарынбаганым. Жогорку 3 себептен бирдей жалган. Эмеси кечигүүнүн чын себеби неместин уулугунан жараланган. Чыгармада 1942-жылдын жазы эмне үчүн кечигип жаткандыгы тууралуу акындын ой толгоолору айтылат. Бул жыл улуу ата мекендик согуштун жылы болуп, биздин элдин абалы оор эле. Акын согуштун каарын, азабын башкача бир образдуулук менен берет. Жаздын кечигиши анын немецтин огунан жараланышы экен. Жаз деген ок тие турганда, жаралана турганда нерсе эмес. Бирок акын согуштун катаалдыгын көрсөтүү үчүн аны ок тийип жараланды деп айтып жатат. Бул немецтердин мыкаачылыгын, баскынчылыгын көрсөтүүчү ыкма. Немецтер адамдарды гана өлтүрүп, шаар кыштактарды гана талкалап койбой, жазды да жаралаптыр. Ырда акын согуштун терс таасиринин көрсөтүлүшүн чагылдырып берген.